Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы биздин мекендештер, жердештер, кымбаттуу кесиптештер. Баарыңыздарга ысык салам. YouTube канал Жердеш. Туугандар, бизде таксопарк бар. Грузовой тариф. Грузовой дегенде эми доставка тармагына алганда. Доставкага негизле доставка тармагына булар кайсылар кирет дегенде, доставка тармагына бул курьерлер машина менен иштеген. Доставкада ошол доставка, курьер, экспресс үчөө бир тарифте болот, анан грузовой тарифтер болот туугандар. Ошол Яндекске подключение кылып беребиз. Таксопарктын комиссиясы 3% грузовойлорго. Грузовойго дегенде кайсылары келгенде, эң актуальный өзүңүздөр билгендей эле, Москвада портерлер аябай көп. Портерлер кирет, бул портерлер средний кузов, Лада Ларгус машиналар бар, анан Газелдер бар. Вот. Анан грузовой тарифке чоң машиналарга таксопарктын комиссиясы 3%. Жеңил машиналарга, курьер, экспресс доставкаларга 2%. Анан анан эле мисалы ошол таксопарктын өзүнүн көптөгөн бир ошол водительдерге болгон бир жакшы условиялары бар. Туугандар, мен өзүм 1,5 жылдан бери ошол портер тармагында, грузовой тармагында, Яндекс доставкада иш кылып келем. Өзүмүн бул жаатта опытым, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, жакшы опытым бар. Мен буга чейин башка таксопарктарда иштегем, көргөм, билгем. Анан ошол кээ-бирки кемчиликтерди толуктап туруп, Кудай буйруса, иншалла өзүнүн таксопаркты ачтык. Анан ошол кандай условиялар дегенде, туугандар, техника по-любому бузулат. Эми Кудай сактасын, ал нерседен сөзсүз Кудай сактасын, бирок по-любому бузулат. Жолдо каласыз, областка чыгып кетип койчуп каласыз, бузулуп калат, дөңгөлөгү жарып калат, солярка түгөнүп калат. Туугандар, ошондой нерселердин биз баарын камтыдык дагы, ошол нерсеге решение таап чыктык. Туугандар, бизде машинаңыз бузулуп кала турган болсо, дөңгөлөгү жарылса, соляркасы өчүп калган болсо, соляркасын апарып куюп беребиз, дөңгөлөгүн барып алмаштырып беребиз. Жеңил машинага дагы, грузовойго дагы бизде запаска баллондор бар. Анан машинаңыз такыр эле неисправный болуп аткан болсо, жүрбөй аткан болсо, ошол турган жериңизге биз барып, ошол сервиске чейин өзүбүз буксировка кылып беребиз. Бесплатно, бардыгы бекер. Бардык буюм тайымдар бар. Ключтөр, набор ключей бар, аккумулятор бар, аварийный знактар бар, канаттар бар, баллондор бар, дөңгөлөктөр. Ошол туугандар, ошол нерсенин баарын кылып беребиз. Анан мындай жанагы иштеген адам кечке эле иштеп жумушта жүрө берген болсо, иштен чынын айтканда тезде көңүл калып калат. Ошол себептен биз таксопарктагы балдарга ар айда бир күнү айдын жарымында спортивный оюндар болот. В основном футбол. Айдын жарымында футбол болот, айдын этегинде болсо аш болот, сөзсүз. Мына бүгүн как раз ошо балдарга 27 август күнү кечки саат 7-ге чайканага аш заказ кылып, бүт балдарды чакырдым. Иншалла бардыгы келишет. Келгенде полный өздөрүнөн дагы интервью алам, көрсөтөм, ачык айкын болот, эч кандай жалганы жок. Чындап эле ошол таксопарк айткан нерсени кылып берип атабы, чындап эле ошончо акча тапса болобу, анан деген негизи иш кандай, иш жакшыбы деп деген вопросторго полный ответ аласыздар. Ачык айкын водительдердин өздөрүнөн аласыздар. Өздөрүнүн приложениясын ачып дагы көрсөтүшөт, мынакей монча миң иштедим деп. Ошол туугандар, келиңиздер, катталыңыздар. Номерлерди ушул видеонун акырына коюп коем. Этекке коюп коем, ошол жерден көрүп номерлерге чала бересиздер. Поддержка всегда жооп беребиз. 24/7 эчтагы ошол балдар келгенде полный дагы тартып көрсөтүп берем. Тартпаш берейинби? Тартпаш береби? Анан туугандар, мондай наклейкаларды атайын чыгарып атабыз. Бул Жердеш парктын өзүнүн данныйлары. Бул жерде деген эми ошол жанагы жердештеги өзү иштегендер да бирин алыстан көргөндө таанып турушат, анан заодно реклама да болуп кетет. Азыр ошо келген машиналарга чаптап алабыз. Ал жакта уже 1, 2, 3, 4 машина келди буюрса. Ne oldu ana? Тугандар, анан уже водительдер келип көпчүлүгү чогулуп калды.
азыр ар бирине барып интервью алабыз. Таксопарк чындап ошондой иштеп атабы, ошол жакка катса болобу? Бүт кызыккан вопростарды азыр водительдерге беребиз. Эч кандай подготовкасы жок болгондон айтчу, телефондордун приложениесин ачып көрсөтчү. Так, биринчиден эле Тилекка. Ассаламу алейкум. Алейкум. Эми биринчи эле вопрос, негизи эле таксопарк ошол буга чейин YouTube'да реклама берген. Мен өзүм ошол катышкам, ошол YouTube'да айткан сөздөрүм баары эле аткарылып атабы негизи? Ооба, таксопарк өтө жакшы, мыкты иште, баардык жерде жардам берет. Бузулуп калсак тартып, устаканага заправка болсо бензин алып берет, соляркаларын. Жакшы таксопарк. Мындай эмелери жок, анын жалган сөз болуп анын жөн эле элге сүйлөп коюп натып берди деген жактары жок. Болгондой эле болот. Болгондой. Ал факс менен. Тарткана тартат, устаканага алып барып келип алып барат. Таксопарктын кызматы 24-кө 7 иштейт. Ооба. Анан негизи таксопарктагы балдар кандай өз негизи ынтымактуулугу сиздин оюңуз боюнча, личный оюңуз? Билбейм, мен бүгүн баллонум жарылды. Группага жөнөттүм. Жарым саатка жетпей 4-5 бала чалды. Чалды жардам. Өзгөн деген эмес кайакта? 4-5 бала чалды. Кайердесиң барайлы деп. Кудайга шүгүр ошол жерде насос бар экен, насос менен желдеп жетип алдым. Бирок 4-5 бала чалды, жарым саат жетпей эле. Чалды, главный чалды. Анан эң главный элдин баарына эле кызык болгону акчасы жагынан кандай болуп атат деген вопрослордон негизи ошондой акчаны иштесе болобу, кандай иштеп атасыз дегендей. Яндекске такай чыгып атасызбы? Яндекске кудай кааласа чыгып атабыз экен, иштеп атабыз. Рейтингиңиз 4.91 болуп түшүп кеттир. Рейтинг түшүп кетти. 2-3 штрафтар бар эле, ошолар менен түшүп кетти. Атак иштесе болот. Жумасына 42 миң экен, а? 50, 45. Айына кандай болот? Айына где-то 187, бирок будан сырткары 40 миңче атмен алып кеткен. Өзүңүздүн заказдарыңыз. Где-то 40 миң, 45 миң дегерек алды. Атак группадагы балдар, таксопарктагы балдар баары ынтымактуу, келишимдүү эле, айткандай эле. Ынтымак, группадагы балдар жакшы. Мына бүгүн башыма эш түшүп, өздөрү чалып байланыштык. Өздөрү чалышты, жардам берди. Ol, sizge rahmat anda. Allah razı olsun, işinizge iyilik. Görüşeceğinizden iki olsun söz anda. Assalamu alaikum, taksirlerimdeki sizlerge daha kameramen gelip kaldım. Tak, çok çekeden sizin akkauntunuzda, sizden başlayalım. Negizle birinci vapros. Buga çeyin oşol YouTube'da men özüm söylөгөм. Siz YouTube'dan kelgensiz, YouTube'dan görüp ha buga çeyin. Negizle oşo men YouTube'da aytkan sözlerim baarlı bolup atабы деген нерсе да. Негизи ошо жанагы тартып берем, дөңгөлөгүн алмаштырып берем деген нерсе чындап эле таксопарк аткарып атабы? Анын бардыгы бүт толугу менен аткарылып атат. Туугандар келгиле, иштегиле, иштесе болот. Бул өтө жакшы нерсе. Мындай башка парктарда көргөн эмесмин, мындай нерсе жок да. Только ушул паркта кай жерде бузулсаңар, кай жерде андай бузулбай эле койгула, Кудай сактасын. Просто ошондой ситуация болуп калса, келип өздөрү алып кетип, өздөрү сервиске чейин жеткирип берет. Алла разы болсун. Ушул балдарга чоң рахмат. Рахмат сизге дагы, Алла разы болсун. Анан негизи группа боюнча, таксопарктагы балдар боюнча ынтымагы кандай деп ойлойсуз? Сиздин өзүңүз личный оюңуз? Менин оюм бул группада балдар өтө ынтымактуу. Кай жерде болбосун бири-бирибизди сурап турабыз. Тактасыңар, жакын болсо, бири-бирибизге жакын болсок сразу токтойбуз. Ошолорго жардам берип, бири-бирибизди алдыга алып кеткенге аракет кылып атабыз. Өтө жакшы, ынтымактуу, аябай жакшы группа. Келип кошулгула. Менин оюм бардыңар кошулсаңар, бардыгыбыз чоң ынтымактуу, Кыргызстанды алдыга жүргүзөбүз деген үмүттөбүз. Ооба, буюрса. Анан эми сиздин дагы ошо таксопарк такси эмеңизди көрүп койсок, жанагы канча иштеп атасыз, эмне кылып атасыз дегендеринчи. Мен азыр өтө эле начар иштеп атам. Өзүм үй билем чоң дегендей. Саат обедтен кийин чыгам, саат 5-терге чейин иштейм. 5-6га чейин, андан кийин өзүм иштерим чыгып калат. Ошол жака кетип калам. Ошого чейин эле 6 миң, 5 миң, 7 миң ошондой чыгып атат. Ошону көрсөтүп койсоңуз дагы анан сиздин өтө начар иштегениңиз 6 миң, 7 миң болуп атса анда. Такси дегендер полный берип болот. Мынакей өтө эле начар иштеп атам. Мындай болуп атат. Эми өтө эле начар деген ушундай экен туугандар. Ооба. Бул 4 саат 5 саат иштегенде. 4 саат 5 саат иштегенде. Ошондой. Анда сизге Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик, чоң рахмат сизге. Сиздерге чоң рахмат. Ооба, буюрса иштешебиз дагы. Эми сизге таксир. Сизге жетип келдик эми. Сизде кандай болуп атат деген вопростор эми. Биз жакында эле чыктык. Жакында эле чыктыңыз. Таксиден грузовойго өттүк.
Негизи мына таксопарк боюнча негизи каяктан уктуңуз? Таксопарк боюнча балдардан алдым. Балдардан алдыңыз. Балдардан алдым эле. Ошо сен менен сүйлөштүк. Подключение кылдык. Анан негизи жанагы группага деле жанагы айтып, кимге жардам берип атсам, кимди тартып атсам, ким дөңгөлөгүн алмаштырып атсам, группага таштап атам. Ооба. Алардын баары ачык айкын көрсөтүп атам. Ошол жөнүндө да бир экөө сүйлөп кетсеңиз, негизи ачык эле болтабы деген вопрос да. Оо, ачык, сага рахмат чоң. Бүт баарына болушунча жардам берип атасың. Колуңан келишинче, ооба. Эми сен деле эми баягы оң колуң жок эми болушунча жетишинче жардам берип атасың бүт баарына. Анан башкаларына бөлөк водительдер бири-бирибизге деле жардам берип жолдо. Ушундай болуп атат деңиз. Болуп атат, ооба. Группанын ынтымагы жакшы. Высший уровень. Высший уровень. Анан ушул жерден мага эмеңизди көрсөтүп коюң эми, акчасын. Акчасын мен жакында эле чыкпадым, азыр бул жерде жок да. Жакшы иштеген эмесмин да. Көрсөтө бериңиз. Главный эл көрсө болду. Телефонумуз загрузка болуп кетсин анда. Ассалам алейкум, тақсырым қандай жақсы бүтінсіз бе? Бесолдар жақшы. Жақшы да камераға екі болса сөйлеп қойын қандай еме. Жаман емес, сүрден емес. Сіз анда кирип эмеге даярдап туруңуз анда. Нол жердеги таксопарк боюнча айтып бериң биринчи. Жалган нерсе болбойт абы? Айткан нерсесин кылып атабы? Таксопарк боюнча мен кече подключение болдум. Кече подключение болдум. Көрүп атам. Көрүп атасыз. Группадан баары кандай десем, айтып жардамга кол сунуп атат Өмүрбек. Таксопарк айтканын кылып атат. Болгондой эле. Болбогондо болбой калды. Ачыгын айтыш керек ооба. Анан негизи могу группадагы водительдер ынтымагы кандай сиздин оюңуз боюнча? Жеке оюңуз. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Ушундай болуш керек да өзү негизи. Болду. Мага ошоңуз эле керек. Сизге Алла ыраазы болсун, ичиңизге ийгилик анда. Сиз кирип кутуп алдыңыз окшойт, а? Меники жакшы эле иштеген эмесмин. Макул, ошону деле көрсөтүп бере беребиз. Нол жерге кирсеңиз көрсөтүп берет полныйча. Мен кечегин көрсөтүп коюмбу? Кечегиңизди көрсөтүң анда ооба сиз. Биринчи күн 7400. Болду, ошону көрсөтөсүз азыр. Мен биринчи күндөрү нормально иштеген күндөрү 8000, 4000, 8000. Бул күндөр выходной болуп калды, эми көп иштебей элечи. Аз убактан эле иштеген күндөр да. Болду, эсеп. Мында орточо нормально бир 10 саат, 11 саат иштеген күндөрү мына 8000, 8000. Орто эсеп менен ошондо. Орто эсеп менен. Болду, эсеп. Көрүп алдым. Жок, мындай ачык эле кетип отурган. Мындай эле. Биринчиден эле сизге салам. Учурашты негизи. Жок, приложениеңизди акырында сурайм, анан азыр биринчи берки башка вопростор бар. Негизи эле Тынарка мындай вопрос да сизге. Негизи мындай буга чейин сиз деле YouTube'дан көрдүңүз, чынбы? Таксопарк жөнүндө YouTube'дан көрүп келдиңиз. Ошол YouTube'да сүйлөгөн бала мен өзүм көрдүңүз. Анан негизи ошол YouTube'да айткан сөздөрүм аткарып атамбы? Ачыгын айтыңыз. Аткарып атасың. Эмелер Каттыраак сүйлөң. Жолдо калып калган, бузулуп калган, баллон жарылып калган адамдарга келип тартып кетип атат, жардам берип атат. Болгондой эле. Болгондой. Анан негизи мына группадагы таксопарктагы балдардын ынтымагы жөнүндө дагы өзүңүздүн личный оюңузду айтып кетиң. Ооба, бири-бирибиз менен мамиле кылып, чогулуп, ашта отурабыз, чогулду. Ооба, бүгүн мынакей аштабыз, мынакей балдар келип атат, портерлер. Ынтымактуу элебиз, бири-бирибизди мынтип каерде эмне бар, өзүбүздүн билгендерибизди айтып дегендей. Каерде кандай уста бар, каерде кандай запчасть бар, билгендерибизди айтып мынтип. Ооба. Чогулуп, иштешүп дегендей. Негизи сиз ойлогондой эле, сиз көргөндөй эле болуп атат. Анан мага ошол эми мындай эми приложениеңизге кандай иштеп атасыз? Ошону көрсөтүң эми бизге. Жалкоолонбой атасызбы деген вопрос. Ар кандай болуп калат. Сразу жанакы эмеге кирсеңиз да, неделягачы. Неделяга? Же болсо күндөрдү карайсызбы? Бүгүн базар күнү 2 заказ. Бүгүн базар күнү. Бүгүн 2 заказ 3 мүнөт иштепсиз, мындайча айтканда. Так. Сегодня. Короче, неделяга кирейин, а? Неделяга кириң, макул. Так. Бир жумада 55772 рубль. Эми бир айткын көрсөтүп бериңизчи бизге. Бир айдыкы. Бүгүн ай толук бүтө элек иши. Ай толук 166 миң. Эми ачыгын айтың, өзүңүздүн заказдарыңыз барбы жокпу? Яндекстен сырткары отмена алып кеткен. Андайлар болот, а? Кээде болуп турат. Ошолор кошкондо эми орто эсеп менен ошол жактан. Кээде башка парктар менен кээде уштап коем ошондой. Вот это поворот! Ачыгын айткан жакшы ооба. Кээде мындай.
болуп калат да, ушундайчы. Алмаштырып коюш. Неге алмаштырасыз? Ошонун себебин айтсаңыз. Кээде мындай заказ түшпөй эме болуп калганда алмаштырып мындай тазап кетесиң да, күтүп отуруп. Кол ойной берет да. Заказ алмаштырып атканда бирөөсүнө попал болуп заказ түшүп калат да. Анын ошодон вопрос да. Таксопарктарды алмаштырып иштейин депчи. Бирок негизи таксопарк алмаштыргандан толук баруу жокпу? Же кээ бир таксопарктарда көбүрөөк заказбы же азыракпы? Баары бирдей заказ. Эркекчесин айтканда. Эркекче баары бирдей. Мен 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. Баардыгына бирдей эле. Болду. Сизге рахмат, анда ишиңизге ийгилик. Бүгүн жакшы салып кеттиңиздер. Көчөдө болсо машиналар чогулгандан чогулган келип атышат баардыгы. Мынакей. Ушулар баары бизге келген машиналар. Мынакей көрүнүп баштады. Мынакей буюрса столубуз дагы даярдалып атат. Арбуздар, колондор кесилип атат. Иншалла биздин стол жака дагы кошулат, үстүнө буюрса. Негизи ушундай. Мынакей буюрса баарыбыз күтүп атабыз. Аксакалдарыбыз колжоп атат. Столго эч ким отуруп элек. Аксакалдар күтүп атабыз. Аксакалдар келип төргө отуруп берсе, анан калгандарыбыз секинден өз ордуларыбызга отуруп баштайбыз. Буюрса балдар келишти. Келгендери убакыт саатына келишти. Келбегендери кечигип келебиз деп атышат. Буюрса калгандар дагы келип калар. Буюрса баштадык. Бисмилла дегенде аштарыбыз келип берди. Балдар ашка келишип баштадык. Буюрса баары жакшы. Көңүлдөгүдөй, ойдогудай.